Мамлекеттик системада коррупцияны азайтуу жана кеңсе кагаздарын колдонууну кыскартуу максатында президент Садыр Жапаров буга чейин бир катар министрликтерге жана мамлекеттик органдарга санариптештирүүнү активдүү ишке ашырууну тапшырган. Бул үчүн санариптик өнүктүрүү министрлигине 1 жылдык мөөнөт берилгенин айткан мамлекет башчы 1-сентябрга карата санариптештирүү боюнча отчет бербеген министрлер кызматтан кетерин эскерткен. Бул тууралуу ал өткөн апталарда өзүнүн Facebook баракчасына жазган. Санарип министрине 1 жылдык мөөнөт берилип, бардык министрликтерди жана мамлекеттик мекемелерди санарипке өткөрсүн деген милдеттеме коюлган. Жарым жыл өттү. Кайсыл министрлик толук маалыматтарын 1-сентябрга чейин бербесе, 2-сентябрь күнү өз каалооңуздар менен арызыңарды жазып кете берсеңер болот. Санарипке өтүүнү каалабаган министрлик же мамлекеттик мекемелер, коррупциялашкан мекемелер мурдагыдай эле кагаз менен иштеп, уурдап жашай беребиз дегендер деп билебиз. Өлкө башчынын эскертүүсүнөн кийин бардык мамлекеттик органдар санариптик өнүктүрүү министрлигине тиешелүү маалыматтарды бергенин аталган мекеме билдирди. Маалыматка караганда бүгүнкү күндө бардык мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары электрондук документ жүгүртүү системасы Infodocско кошулуп, толук ишке киргизилген. Бирок бул багытта кемчиликтер дагы жок эмес. Коммерциялык уюмдар, башкача айтканда юридикалык жактар боюнча бир аз маселе бар. Себеби дегенде юридикалык жактар бул системага кошулуу үчүн алар e-кызмат системасына кошулушу керек. Ошол себептен ал жерде ошол e-кызмат автоматташтырылган маалыматтык системасынын жобосуна өзгөртүү киргизилип жатат. Ал чыгары менен юридикалык жааттарды биз кошууга толугу менен мүмкүнчүлүк алабыз. Бирок айтып кеттим келет эле, бул жанагы ачык акционердик коомдо с государственной долей участия. Жобосу мамлекеттик мекеме, мамлекеттик ишканалар бул жакка кирбейт. Алар азыркы күндө эле толугу менен кошулуп иштеп жатат. Санариптештирүү анын ичинде электрондук документ жүгүртүү системасына биринчилерден болуп өткөн мекемелердин арасында борбордук шайлоо комиссиясы бар. Шайлоо процесстериндеги терс көрүнүштөрдү, адам факторун жокко чыгаруу максатында жаңы инновациялык технологияларды колдонуу иштери 2014-жылы өлкө жарандарынын биометрикалык маалыматтарын чогултуп, ал аркылуу добуш берүүгө катышуудан башталган. 2017-2018 жылдары бюллетендерди эсептөө автоматташтырылган. Учурда бардык органдар менен кызматташуу электрондук түрдө жүргүзүлөт жана чоң маалыматтык система иштейт. Биздин 3 чоң маалымат системабыз бар, порталдар. Бул шайлоо маалымат системасы, ал жерде бүт ошол жанакы шайлоолордун жыйынтыктары келип түшөт, топтолуп. Ошол маалыматтар бизде автоматтык түрдө, бул чоң комплекс. Бул чоң комплекстин ичинде бир нече маалымат системалар турат. Автоматтык түрдө келген маалыматтар, кол менен эсептеп киргизилген протоколдордун маалыматтары, андан сырткары ошол эле протокол деген да бир системабыз бар комплекстин ичинде. Ал жерге ошол жана шайлоо күнү болуп өткөн жыйынтыктары автоматтык түрдө илинет. Бул кол менен эсептеген протоколдун негизги документтин көчүрмөсү, скан версиясы автоматтык түрдө тиги жактан эсептелип бүткөндөн кийин сразу келип түшөт. Андан сырткары иденттештирүүдөн өткөрүү жанакы биздин жабдыктар бар. Ошонун баштапкы жыйынтыктоочу отчеттору, автоматташтырылып эсептөөчү урнанын дагы баштапкы жыйынтыктоочу отчеттору бардыгы ошол жерде илинет. Бирок санариптештирүү мекемелер аралык иш жүргүзүүнү электрондоштуруу менен чектелбейт. Электрондук система өлкөдөгү ар бир жаранга жеткиликтүү болуусу зарыл. Бул мезгилдин талабы. Дүйнөдө технология мүнөт санап өнүгүп жаткан доордо бул үзгүлтүксүз процесс болууга тийиш. Андыктан мамлекеттик органдарга аны ишке ашырууда чектелген мөөнөт берүү туура эмес дейт эксперт Айбек Турдалиев. Анткени бул процесс чоң күч, чоң каражат жана убакытты талап кылат. Ошондой эле бул иш өлкөдө системдүү жүрбөй жатканын айтууда. 3 маселеден турат санариптештирүү. Бул биринчиден ошолорго ылайыктуу системаны түзүп берүү. Бул деген дата центр жана ошол ар бир мекеме уюмдун кызматкерлери, IT адистер ошону санариптештирүүгө өткөзүү. Экинчи маселеси бул кибер коопсуздук. Сакталган маалыматтар эртең хакердик бир чабуулар болуп, DDoS атакалар болуп, ошол маалыматтар уурдалып кетпейби, же жөн эле бирөөнүн кызыкчылыгы болуп кирип турган жөн эле өчүрүп салбайбы деген маселе бар да. Бул деген чоң иш да. Анткени санариптештирүүгө өткөргөн бир маселе да, бирок анын коопсуздугун сактап калуу экинчи маселе. Жана үчүнчү маселе бул ошол санарипке өткөндөн кийин канчалык деңгээлде мыйзамдуу иштейт. Жана мен жогоруда айткан банктар, уюлдук операторлар санарипке өткөн документти алыш үчүн мыйзам керек да. Мына 3 маселе турат бизде.
Санариптик өнүктүрүү министрлигинин маалыматына караганда бүгүнкү күндө мамлекеттик маалымат иштетүү борборун, башкача айтканда дата борбор ачуу боюнча иштер активдүү башталып, аны курууга инвестиция тартуу аракети көрүлүп жатыптыр. Каныкей Бозгонова, Улукбек Сулайманов, Нью ТВ.